Орта Азияда ең чоң болгон жалпы 50 000 орунду футболдук стадион. Жанында болсо Кыргызстанда ең чоң аквапарк, аттракциондор, административдик мекемелер. Өтө тездик менен өнүгүп аткан бул район, достор, магистраль, Барпалыкула көчөлөрүнүн кесилиши. Ассаламу алейкум, достор. Дал ушул көчөлөрдүн кесилишинде Кут курулуш компаниясынан жалпы аянты 15 гектар жерге олокон аттуу турак-жай салынып атат. Комплекстин ичинде жеке мектеп, бала бакча, торговый комплекс бары камтылган. Анда эмесе комплексти ичинен көрөлү. Бизге кардарлардан эң көп келген суроолордун бири Олокон турак жайында куруу жумуштары кандай жүрүп атат? Мен алган үй кайсыл кабатка көтөрүлүп калды деген суроо. Сизде дагы ушундай суроолор болгон болсо, видеону аягына чейин көрүңүз. Толук маалымат алып беребиз. Достор, бүгүнкү күндө Олокон турак жайында 8, 9, 10, 13 блоктор монолит жумуштары эң асты 10 кабатка дери көтөрүлүп калды. Кирпичтери болсо 4-5 этажга келип калды. Келип калды деп койсом. Бул объектибизде колдонулуп жаткан арматуралардын баары Россиядан келет. Сертификаттары бар, стандарттан өткөн эң жогорку сапаттагы арматуралар. Ошон үчүн достор, сапат боюнча кыжалат болбой эле койгула. Туугандар, бул жакта азыр ушул Олокон турак жайындагы арматура токуу жумуштарына керектүү бүт арматуралар, темирлер ушул жерден ийилип даярдалат. Азыр өзүңүздөр көргөндөй иш жүрүп атат, туугандар. Объектиде бүгүнкү күндө подъездин ичинде да жумуштар башталган. Вентиляционный трубалары коюлуп, сырткы изоляция жумуштары да башталган. Азыркы учурда 24, 25, 26 блоктордо турабыз. Бул жерде монолит жумуштары 11 кабатка дери көтөрүлүп калды. Ал эми туугандар, бул жакта 27, 28, 29, 30 блоктор 5 кабатка чейин көтөрүлүп калган. 31 блоктон тарта 41 блокко дейинки монолит жумуштары 1 кабаттан 4 кабатка дери көтөрүлүп калган кези. Санжар байке, дагы бизге эң көп берилген суроолордун бири азыр биз туннель калып системасы менен салып атабыз. Ушул системанын кандай артыкчылыктары бар, кандай болуп салынат, кенен бир түшүндүрүп айта кетсеңиз. Ооба достор, чынында эле бул система бизде жаңы өнүгүп келип аткан системалардын бири. Бул жерде эң негизгиси усиленный армирование менен бетон менен куюлат. Өзүңүздөр көргөндөй эле эки боковой стенага жык арматура токулуп, андан кийин туннель калп системалары коюлуп, потолок менен эки боковой стенасы чогуу куюлат. Олокон турак жайынын бардык блокторунда 2ден лифттер болот, достор. Бул подъездердин бардыгы под чистовую отделку эшиктери коюлат. Булардын баары ремонт менен берилет. Жүрүңүздөр, ошондойн. Ошондо киргенде эле бул кире бериш, бурун эшик коюп берилет. Жанагы 5 комнаталык бөлмөлөрдүн эшиктерде полностью коюп берилет. Айнектери бүт бары шыкса силерге даяр абалда берилет. Достор, бул жерге болсо Олокон турак жайынын жеке 3 кабаттуу мектеби курулат. Ала тоо калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде Айни, айылым, сагындым. кандай сонун таза аба. Олокон турак жай ушундай бийик тоолордун жанында жайгашкан, ошондуктан ар дайым таптаза аба. Достор, мына ушуну менен Олокон турак жайына болгон сапарыбыз аяктады. Ой пикирлериңизди, суроолоруңуздарды комментарийге жазыңыздар. Видео менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар. Ушул жерден сиз дагы 100% актабай төлөмгө 1-2-3 комнаталуу батирлерди алсаңыз болот, туугандар. Кут курулуш компаниясынан үйлүү болуу баарыңыздарга насип кылсын. Бизге баяныш үчүн ылдыйдагы номерлерге кайрылыңыздар. Саламатта калыңыздар.